Муса келип элдин аксакалдарын чакырды да Теңир осуяттаган ушул сөздөрдү айтты. Ошондо бүт эл бир добуштан Теңир эмнени айтса ошонун баарын аткарабыз деп жооп беришти. Муса элдин айткан сөзүн Теңирге жеткирди. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Мен сага калың булуттун ичинде келем. Мен сени менен сүйлөшкөндө эл угуп турсун жана дайыма сага ишенгендей болсун." Муса элдин айткан сөздөрүн Теңирге айтып берди. Ошондо Теңир Мусага: "Элге барып аларды бүгүн да, эртең да ыйыкта. Алар кийимдерин жууп тазалашсын. 3-күнгө даяр болушсын, анткени 3-күнү Теңир бүт элдин көз алдында Синай тоосуна түшүп келет. Эл турган жерди тегерете сызып кой. Анан аларга мындай де: сак болгула. Тоого чыкпагыла, тоонун этегине да жакындабагыла. Ким тоого жакындаса, ал өлүүгө тийиш. Ал адамга эч ким колун тийгизбесин. Аны ташбаранга алышсын же жаа менен атышсын. Мал болобу, адам болобу тирүү калбасын. Сурнай үнү чыкканда гана тоого чыкса болот" деди. Муса тоодон түшүп келип, элди ыйыктады. Алар өз кийимдерин жууп тазалашты. Ошондо Муса элге: "3-күнгө даяр болгула, аялдарыңарга жакындабагыла" деди. 3-күнү таң атаар менен күн күркүрөдү. Чагылган чартылдады. Калың булут тоонун башына келди. Анан Сурнай үнү катуу жаңырды. Ошондо кошуундагы эл абдан коркуп кетти. Анан Муса элди кошуундан Кудай менен жолугушууга алып келди. Алар тоонун этегине турушту. Теңир от ичинде түшкөндүктөн Синай тоосу түтөп жатты. Түтүн тоодон мештен чыккан түтүндөй болуп чыгып жатты. Тоо катуу солкулдап турду. Сурнай үнү уламдан улам катуу чыкты. Муса сүйлөп жатты. Кудай болсо катуу үн менен жооп берип жатты.